Арстанбап өрөөнү Жалал Абад облусундагы табигый кооз аймак. Бабаш Ата Кырка тоосунун түштүк-чыгыш капталынан орун алган Базаркоргон районунун аймагында Жалал Абад темир жол бекетинен 60 км түндүк батыш тарапта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 1600 метрди түзөт. Арстанбапка алыскы жана жакынкы аймактардан келген туристтердин каттам үзүлбөйт. Мындан улам келген конокторду тейлөө маселеси дайыма актуалдуу болуп кала берет. Польшанын Краков шаарынан 3 турист Кыргызстанга 21 күнгө келишкен. Туристтер алгач Ленин чокусун багындырууну көздөп 14 күн болушкан. Бирок аба ырайынын катаалдыгынан улам 6920 метрге чейин чыгышкан. Ошондой эле досторунун сунушу менен Арстанбапты зыярат кылууга келишкен. Алар 2 күндөн соң Польшага кайтышмакчы. Арстанбаптын жаратылышына кызыгып, кийин кайрадан кайтып келүүнү ниеттенишет. Биз Кыргызстанга биринчи жолу келишибиз. Бизге тоолору, жаратылышы жакты, аябай кооз экен. Биз Арстанбапка келип, атайын туристтерди тосуп алуучу компанияны таптык. Алар бизге картаны көрсөтүп, маалымат берип, конок үйлөргө жайгаштырышты. Бардык жерде ушундай компаниялар болсо, анда туризмдин өнүгүүсүнө чоң салым болот. Бирок туристтер үчүн тоолордо жана туристтик аймактарда жол көрсөтүүчү белгилердин жоктугу бир аз ыңгайсыз болду. Дагы жакшы биздин программабыз бар эле. Ал аркылуу барчу жерибизди оңой таптык. Эгер ошол жолдорго багыт берүүчү белгилер коюлса, мындан да жакшы болмок. Арстанбапка жыл сайын 100 миңден ашык туристтер келишет. Жергиликтүү калктын көпчүлүгү келген конокторду тейлөө менен алектенишет. Көпчүлүгү базарларда сувенир, шириндиктерди сатышып, башкалары жеткирүү кызматын. Айрым жеке ишкерлер конок үйлөрдү иштетишет. Мындан улам айыл өкмөт жыл сайын туристтик мезгилге дайынданып, оңдоо жана тазалоо иштерин жүргүзүп келет. Туризмдин өсүшү үчүн биз май айларында даярданабыз. Жолдорду оңдоп, чекелерин тазалатып, үйлөрдү тазалатып. Анан бизде Арстанбаптын борборунан кичи шаркыратмага барган жол бар эле да. Мурда өтө жаман таштар, жаман жолдор эле. Бир жыл мурда нарагынан 400 метр жерди бетондогонбуз жолду. Анан быйыл болсо мына 600 метр жерин, водопадка чейин. Айыл өкмөттүн бюджетинен 200 миллион 573 миң акча сарптап, ушул бетон асфальтты кылдык да, эмнеденчи? Келген коноктор жакшы барып келиш үчүн, машиналар жакшы чыгыш үчүн. Мына азыр жакшынакай болуп, элдер каттап атат, жакшы эмесичи. Бул аймактарда туризмди өнүктүрүү үчүн жеке ишкерлер өз алдынча аракет кыла баштаган. Алардын катарында жеке ишкер Бактыкан Мырзакулова да бар. Ал 2002 жылдан бери конок үйдү иштетип келет. Туристтер менен иштөө, аларга тамак ашты даярдоо, конок үйдү иштетүүгө байланыштуу окуу жана тренингтерден өткөндүгүн айтат. Мырзакулованын конок үйү 18 кишиге ылайыкталып, заманбап шарттары түзүлгөн. Жылдан жылга шарттарыбызды оңдодук да. Азыр жакшы бардыгы. Келген коноктор раз болуп кетишет. Биз эми ушул чет элден келген конокторду колубуздан келишинче меймандостугубузду көрсөтөбүз. Аларга жылуу мамилелер жасайбыз. Ушул биз Кыргызстанга келип, ушундай биринчиден биздин меймандостугубузду аябай баркташып, сыйлашып кетишет. Арстанбапта туристтерди бергилүү маршруттар менен алып жүрүүчү атайын унаалар бар. Бул унаалар Тоо Ташка жүрүүгө ылайыкталып өздөштүрүлгөн. Туристтик мезгилде кызмат көрсөтүү үчүн Инамжан Боронбаев Лаба өлкөсүндөгү унааны элди ташууга өздөштүрүп жасаткан. Ал мындай унааны 18 жылдан бери айдап, туристтерди көздөгөн жерине жеткирүү кызматын көрсөтөт. Туристтер келип атат го бизге. Ошон үчүн ушулар жолдо калбасын, кыйналбасын деп ушундай немени иштеп чыктык да энди. Өздөштүрдүк. Туристтерди тияк бияка алып барабыз. Келген меймандарды, туристтерди ушу айткан жерге жеткизишке аракет кылып, өз салымыбызды кошуп атабыз да. Аракет кылып атабыз. Арстанбапта азыркы учурда туризм тармагында коомчулукка негизделген туризм бирикмеси иш алып барууда. Бирикменин алдында чет өлкөлүк жана кыргызстандык туристтер үчүн 22 конок үйү бар. Конок үйлөр бирикме тарабынан берилген көп тилдүү менюнун негизинде тамак ашты даярдашат. Бирикменин туристтер үчүн Арстанбаптын өзүндө да маршруттар бар. 2 шаркыратманы жана 6 гектар токой чарбасын айландырышат. 22 үйдөн уже 5 конок үй базовый английский сүйлөп калды. Ошол келген туристтерди добро пожаловать, эмне жейсиңер, канча күн турасыңар, эмне тамак жейсиңер,
кандай предпочтение барды сурашалат. Андан сырткары 7 гид проводникибиз бар. Гид проводник деген ал туристтерди ошол токойго тоого алып чыга турган балдар бар. Алар англисче жакшы сүйлөшөт. Жыл башынан бери Кыргызстанга 1 миллионго жакын чет өлкөлүк туристтер келген. Мындай маалыматты экономика жана финансы министрлигинин алдындагы туризм департаменти билдирген. Деген менен Кыргызстан азыркы тапта өзүнүн туристтик мүмкүнчүлүгүнүн 20%-ын гана колдоноору маалымдалды. Статкомдун маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстанга 1 миллион 800 миң чет элдик саякат жасаган. Ал эми туризм департаментинин эсебинде өткөн жылы 8 миллион эс алуучу өлкөгө келип кеткен.